Сулайман Тоо музейинде дайыны чыкпаган мумия, негизсиз иштетилген миллиондор, кураган тоо, мыйзамсыз кыйылган дарактар. Ош шаарынын брендине айланган Сулайман Тоо кандай сырларды жашырып жатат? Бүгүнкү иликтөөбүздө биз ушул суроолорго жооп алабыз. Программанын аягына чейин бирге болуңуздар. Карабулак көрүстөрүнөн 200дөй мүрзө ачылып, ошол жердеги изилдөө иштери жүргүзүлгөн. Ошол көрүстөрүнөн табылган кээ бир экспонаттар биздин экспозициябыздан орун алган. Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексиндеги бул экспонаттар 1950-60 жылдары Баткендин Карабулак айылындагы көрүстөндү казууда табылган. Ленинградда окуу жайды бүтүп, кийин Ош музейинде археолог болуп иштеп калган Юрий Боруздиндин атайын экспедицияны жетектеп, Карабулактагы эски мүрзөнү казганда жүздөгөн экспонаттар табылган. Изилдөөчүлөр аны биздин замандын 4-5 кылымдарында гүлдөнүккөн Гун империясына таандык дешкен. Ондогон карапа буюмдар, арча табыптар ошол жылдан бери ордунан жылбаганы менен мурдара көргөзмөдө турган мумиядан азыр дайын жок. Ал эмне болгон мумия эле? 1950-60 жылдары археолог Юрий Боруздин жетекчилигинин астында атайын экспедиция Баткендин Карабулак айылындагы мүрзөдөн табигый түрдө мумияланган 4 адамдын сөөгүн табышкан. Анын экөөнү Кыргызстанда калтырып, экөөнү Орусияга алып кеткени айтылып жүрөт. Бирок Бишкектеги улуттук музейде сакталып турган мумияны 2017 жылы кайра Баткенге алып барып көмгөнүн көпчүлүк билет. Ал эми Оштун музейиндеги мумия тууралуу таптакыр маалымат жок. Арча үкөктө жаткан арча капкагы менен кыздын кебетеси бар, ошондой мумия эле. Кийин эле анан ар кандай шылтоо менен жок кылышты. Эмнеге жок кылышты? Аны мен билбейт экен балам. Өскөн Каримов 1985 жылдары Сулайман Тоо музей комплексинде директор болуп турган. Тоонун боорун казып, ресторан курабыз деген ошол кездеги бийликтин чечимине каршы чыгып, ал жерди музейге айландырып, массалык түрдө жашылдандыруу иши да ушул кишинин жетекчилик убагына туура келет. Мумиянын тоо борунда көргөзмөдө турганы аксакалдын күнү бүгүнкүдөй эсинде. Кенде менден мурунку иштеген аксакалдын убагында келген экен. Анан биздин убагыбызда ошол Дружинина деген аял Ленинградтан археологический институт бүтүп келген аялдын эмесинде жоопкерчилигинде турган да ошол жанагы археологиялык материалдардын бардыгы болгон, бизде болгон. Мумия болгон бизде Оштун тиги областтык музейде. Анан ошол эменин жанына коюлган кичинекей материалдар бар экен. Нан анамына коюлган го дейм кыздын эмесине. Ошондой материалдар да болчу анын жанында. Бирок ошо бир мумия келген, ушу күнү бүгүнкүдөй турчу капкагы менен. Анан азыраак капкагын ачып койчу баягы эл көбүрөөк келген мезгилде. Анан определенно аны только илимий кызматкерлери карачу. Анын кандай эле? Авал ошондой эле го дейм, катырылган эмедей болуп турчу ошо. Өңү аш билинип турчу да. Кыздын баягы кебетеси, көзү, мурду билинип турчу. Деген менен мекеменин азыркы директору да, илимий кызматкерлери да андай мумия тууралуу эч кандай кагазда, эч кандай маалымат жок экенин айтып, тим болушууда. Биз ошол мумия боюнча изилдөө жүргүзгөнбүз. Экспонаттарды кабыл алуу китептеринде жана башкаларда жана мурдагы иштеп кеткендер менен сүйлөшүп, бизде документалдык немелер колго тийген жок. Мумия келип катталып, ушул кабыл алуу китептерине коюлду деген документти биз тапканыбыз жок. Списание болуп кеттиби, ал урдалып кеттиби, жоголуп кеттиби деген бизде так маалыматыбыз жок. Бирок ошонун тегерегинде ушак сөздөр көп. Кайсы учурда, кайсы мезгилден баштап жок болгон болсо, аны биз деле тарыхты такташ үчүн айтып коюшубуз керек. Мындан кимдир бирөөнү бир кылмыш жоопкерчилигине тартыш эмес. Бул авир алдындагы, тарых алдындагы жоопкерчилик деген бар да. Жетекчилик тарых үчүн ачыктасак жакшы болот эле деп тызылдап, бирок эч эле маалымат булактарын таба албаганы менен биз таптык. Өзүн ачыктоону каалабаган музейдин мурунку кызматкерлеринин бири мындай маалыматтар менен бөлүштү.
Кара булак көрсөтөнүнөн табылган 4 мумиянын бирин Москвага, экинчисин Ленинградка, үчүнчүсүн Бишкекке алып кетишкен экен. Эң жакшы сакталганы Оштун музейинде калтырылган. Көргөзмөдө турчу. Ал кезде мумиянын абалы аябай жакшы эле. Аны кайра жерге көмүү же керектен чыгаруу тууралуу эч кандай сөз жок болчу. Улуттук илимдер академиясынын археология бөлүмүнүн башчысы Кадича Ташпаева да Карабулак мөрзөсүн казууда бир эмес бир канча мумия табылганы тууралуу маалыматтар бар экенин тастыктайт. Тилекке каршы бизде отчеттору жок. Ал мезгилде отчет жазышканбы, Барузин жазыш керек эле. Ал отчеттор ошо Ош музейинде сакталыш керек эле да. Бизде ал материалдар жок экен. Немесинде неме алып атыр. Но мындай эми бирге иштешкенби, неме кылган адамдардан мындай маалымат бар да. Бир топ эле көрүстөндөрдө мумия болушу мүмкүн эле. Себеби бардыгы жерде материал жакшы сакталып калган да. Значит, мумифицироваться эткен да көп эле жерде. Анан кээ бири может быть жакшыраак, может быть кээ бири кичине начарыраак сакталгандар. Ошон үчүн бир эң жакшы сакталган мумияларды алып келип музейге, экспозицияга алып келип койгон экен эле Баруздин. 1998-99 жылдары Оштун 3000 жылдыгына карата Оштогу музейде жаңы экспозиция түзүү үчүн Бишкектен атайын адистердин тобу келген. Дал ошол адистер мумиянын дарегин сураганда музей жетекчилиги анын абалы начар болуп кеткендиктен экспонаттардын катарынан чыгарылганын билдиришкен. Биз 1999 жылдары Сулайман Тоо музейине жаңы экспозиция түзүү үчүн барганыбызда таң калыштуу бир окуя болгон. Мумия кай жакта деп сураганыбызда абалы начар болуп кеткендиктен көмүп койдук деп жооп беришкен. Өзүн ачыктагысы келбеген дагы бир музейден мурдагы кызматкери мумиянын чындап эле болгонун жана аны көмүү аракети жүргөнүн тастыктады. Мумия биринчи көргөзмөдө турган, кийин аны фондко алып кирип коюшкан. Ошол кезде музейдин директору Тагаев эле. Ал мен жергиликтүү бийлик менен сүйлөшүп жатам. Мумияны мындай кармаса болбойт экен. Сулайман Тоонун бооруна көмөбүз деп жаткан. Бир күнү 3-4 бала келди. Аларды мумияны көмүшөт экен деп айтып калышты. Ошол боюнча мумия эмне болгонун билбейм. Тоонун бооруна көмүштү окшойт. Биз бул маалыматты текшерип көрдүк. Чындыгында эле 95-99 жылдары Сулайман Тоо музей комплексин Мухтар Тагаев аттуу жаран башкарып турган. Ош шаарында болсо 96-98 жылдары Жолдошбек Райымбеков жетектесе. 98-99 жылдары Абдужапар Тагаев мэр болуп турган. Демек Мухтар Тагаев дал ушул кишилер менен сүйлөшүүсү мүмкүн эле. Тагаевтердин туугандык жагы бар же жоктугун аныктай алган жокпуз. Мүмкүн алар бир фамилиядагы адамдар болушу да ыктымал. Эмнеси болсо да мумия уурдалбай расмий жерге көмүлсө, анда жок дегенде алакандай акт же протокол болушу керек эле да. Эми Бишкекке келели. Дал ошол Баткендин Кара булагында табылган дагы бир мумия Борбордогу Улуттук музейде 60 жыл туруп, анан 2017 жылы 14 октябрда кайра жерге көмүлгөн. Дал ошол мумиянын шашылыш көмүлүшүн айрымдар ага чейин Улуттук музейде болгон өрт жана анда мумия баштаган бир топ экспонаттардын күйүп кетиши себептешсе, айрымдары көз ачыктардын эскертүүсүнө шылтап жүрүшөт. Мумия көмүлгөндөн кийин ошол кездеги Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков 2017 жылы 19 октябрдагы парламенттин жыйынында ал маданият министри болуп турганда чет элдиктер мумияны сатып алуу үчүн $500 миллион сунуштаганын айтып, мумиянын чын эле көмүлгөнүнө шектенген жайы бар. Кыскасы, мумиянын атайын комиссиянын чечиминин негизинде акт менен көмүлгөнүнө карабастан, ошол кездеги маданият министри Түгөлбай Казаков дал ушул чырдан кийин жумуштан кеткен. Мусулманчадыр, кыргыздар кандай койсо ошондой земберге салып, анан үстүн жаап, нетип неме кылып атпайбы. Анан 5-6 адам зорго мынтип кыйналып барып, көтөрүп барып, мүрзөгө салышты. Мумия 2000 жылга жакын неме болуп турган, ал жеп жеңил неме да. Эч кандай немеси жок эле. Ошон үчүн аны ошо земберди толтурган жана материал менен, жашыра турган материалдар мененчи
Бул ошондо ошол мезгилде өкмөт жагынан музейдин жетекчилиги жагынан бул аябай чоң кылмыш болгон да. Бишкектеги мумия көмүлдү делгени менен анын чындап эле көмүлгөнүнө дале болсо күмөн бар. Ал күмөндөр мумиянын сатылып кеткенине жакыныраак. Ал эми Оштогу мумия тууралуу музейдин мурдагы кызматкерлери бар эле көргөзмөдө турган деп ишенимдүү айткандары менен анын көмүлгөн жеринин дайыны жок же кагазда эч кандай маалымат сакталбай, аты жыты билинбей калганы да ал мумиянын да жашыруун сатылып кеткенине шек жаратат. Тарыхый чоң мааниге ээ мумиянын дайынын билбеген Сулайман Тоо музейинин бүгүнкү абалы кандай? Азырда мумия сыяктуу көп нерселер дайынсыз болуп кетип жаткан жокпу? Азыркы жетекчиликтин аткарып жаткан иши канчалык канааттандырат? Жооп издейбиз. Бул Ош шаарындагы көз карандысыз аудит Финучет жоопкерчилиги чектелген коомунун аудиттик текшерүүсүнүн жыйынтыгы. Алар 2020 жылдын 3 декабрында Ош шаардык экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү башкармалыгынын катынын негизинде Сулайман Тоо музей комплексиндеги киреше чыгашаны текшерген. Анын жыйынтыгында 3 миллион сомдон ашык акча ишкананын эсебинен негизсиз ашыкча чыгымдалгандыгы тастыкталган. Бул акчалардын 3/2 бөлүгү ошол кездеги башкы бухгалтер Майя Айтиеванын эсебине айлык же башка чыгымдарга деп негизсиз которулса, калган бөлүгү ишкананын башка кызматкерлеринин эсебине которулган. Бул жерде маани берүүчү жагдай бар. 2020 жылдын 1-июнуна чейин Майя Айтиева башкы эсепчи болсо, 1-июнунан баштап Сабыржан Маканбаев аттуу кызматкер музейдин башкы эсепчилик кызматында иштей баштаган. Айтиеванын эсептик картасына негизсиз которулган акчанын 700 миң сомдон ашыгы дал ушул Маканбаев башкы эсепчи болуп иштеген мезгилде которулган. 3 айдан кийин гана 2020 жылдын 8 сентябрынан электрондук кол ключун сертификат менен Маканбаевка өткөрүлүп берилген. Текшерүүчү аудит мекеме мындан сырткары сапар чыгымдарынын 2019-2020 жылдардагы отчетторун толук көрсөтө алышкан жок. Мындан улам текшерүү толук кандуу болгон жок деп билдирген. Маалыматтардын чындыгын тастыктап, 8 адам кол коюп жатат. Музейдин уставында башкы директор бардык финансылык чарбалык документтерге кол коюуга укуктуу. Ал жеке башкаруунун негизинде жетекчилик жүргүзөт жана Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинин иши үчүн жоопкерчилик тартат деп көрсөтүлгөн. Султан Абдрахманов 2018 жылдын май айынан бери жетекчилик кызматта иштеп келет. Ушул киши мыйзам боюнча жооп бериши керек. Бирок Маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан 2014 жылдын 1 октябрындагы атайын буйругунда Айтиева Майя Азизбековна башкы эсепчи кызматынын бардык банк жана финансылык документтерине экинчи кол коюу укугу берилген деп көрсөтүлгөн. Эми дал ушул мыйзамсыз иштетилген 3 миллион сом жана ага жооптулар ким болушу керектигин анализдеп көрөлү. Ар кандай финансылык иш-аракеттерде коррупциялык элементтер болбосу үчүн 2 адамга электрондук чип же кол коюу укугу берилет. Бул башкы директор жана башкы бухгалтер. Азыр музей комплексинин жетекчиси Султан Абдрахманов мен буга чейин финансылык аракеттерди жүргүзүү укугун жана аталган башкы бухгалтер Майя Айтиевага өткөрүп бергенмин. Акчанын мыйзамсыз иштелип жатканын билген эмесмин, электрондук чип бар экенин да билген эмес экенимин деп олтурат. Башкы директорду утверждающий лицо деп бул жана Рутекен Этекен дегенди өзүндө алып жүргөн. Мен казынадан башкадан бир оперативдүү иштерди биз жасашыбыз керек. Ошон үчүн анан жеп алат деп эч ким ойлобойт да. Мага чейин иштеген кызматкер. Анан менде туруш керек деген маселе болгон. Деги мунун өзүнүн фамилиясында эмеси дагы. Утверждающий дагы. Бул эме Генже. Бул маселенин бардыгын мен жакшы түшүнөм. Деги баягы биринчи подписте катары барына жооп берилет деген маселе. Экинчиден адамдык фактор деген бар. Жок, мен эми моралдык жоопкерчиликти аны сезем. Моралдык жоопкерчиликти сезем. Себеби бул эми алганда ал
сиздин айдегерлигиңиз деп айтсак болобу же эмне? Жоқ, бұл мен башқы бухгалтерға мен бұл жерге келгенде мына анын шығарылған официалды бұйрықтағы бар, мен бардығын чоғылтып, мен гуманитардық бағыттағы жетекшімін. Мен журналистмін. Мен мына финансының немесін, дебет, кредит, теге сальда, теге бұл дегендердің бардығын мен әрбір жетекші білішке міндетті емес та, мен толғандыршы. Ошуға бардығына жооп бересин деген мен ички буйругум бар. Мен билген эмесмин да. Билген эмесмин. Жок, ошону билген эмесмин мен. Мен билсем, анда мен мына азыр чөнтөгүмдө жүрөт. Ал чөнтөгүмдө жүрөт. Азыр кептин ачыгы билген эмесмин. Биринчиден, Абдрахманов көчөдөн келген киши эмес. Ал КТРКда, Элтерде жетекчилик кызматта жүргөн. Көп жылдардан бери журналист болуп да иштеген. Башкасы билбесе да, мурдагы журналисттин электрондук кол коюу тартиби тууралуу билбей калышы мүмкүн эмес эле. Экинчиден, мыйзамга ылайык ар кандай мамлекеттик мекемеге электрондук кол коюу укугу берилерде башкы бухгалтер менен жетекчи сөзсүз түрдө бир эмес 3 мекемеден казынага, нотариуска жана электрондук чипти берген мекемеге өзү барып, өзү кол коюп, өзү каттоодон өтүшү керек. Ошондо гана чип колго тиет. Эгерде өзү барбай, тааныш же башка жолдор аркылуу маселени бүтүрсө, бул да мыйзам бузуу. Жоопкерчилиги бар. Олчойгон акча каражатынын мыйзамсыз которулганын билбей олтуруу да шалакылык деп аталат. Ага административдик айып пулдан баштап 2 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Көңүл буруучу 3-чү жагдай мыйзамсыз которулган 3 миллион сомдун 700 миң сомдон ашыгы күнөө коюлуп жаткан Майя Айтиеванын эсебине ал жумуштан кеткенден кийин которулуп жатат. Эгерде акчанын мыйзамсыз корошуна Айтиева эле күнөөлүү болсо, эмне үчүн ал жумуштан кеткенден кийин анын эсебине дагы акча которулган. Буга электрондук чиби жок иштеп турган бухгалтер Макамбаев күнөөлүүбү же электрондук чип бар экенин билбеген Абдрахманов күнөөлүүбү? Акчаны деги ким которгон? Ким ушул убакытта кызматкерлерге айлык берип жаткан? Жооп ачык бойдон калууда. 4-чү маселе, эмне үчүн сапар чыгымдары так жазылган эмес. Кайсы кызматкер, кайсы мамлекетке кандай маселе менен барганын далилдөөчү документтердин толук эмес болушу, ишканада мындан башка да финансылык мыйзам бузуулар болушу мүмкүн деген күмөн жаратат. Султаны аракетчил жигит эми кайдан эми. Жакында эле мен кыздарым менен чогулдум, ошо мурунку иштеген кыздарым менен. Чогулуп сүйлөштүк десем, ошондой болуп атат деп. Мен айттым, силер андай эмеге барчымыз элеңер го десем. Жок, бизден башка дагы көп дейт. Жана бюджет Саймантоого бөлүнүп кеткен бюджеттен жейдиши боюнча жок болуп. Ушундай дешип атат. Мага айтты, ушундай 1 миллион сом ушундай жок болуп кетти дейт. Аны музейдин жетекчилиги жооп бериш керек. Ким болбосун музейдин жетекчиси жооп бериш керек. Кайда кетти, эмне үчүн? Андай болбойт да. Казма иштер жүргүзбөсөңөр, Сулаймантоонун тегерегин бөгөртпөсөңөр, башка ишти кылбасаңар, мен ойлойм бул жетекчилик жооп бериш керек. Анан чарба жетекчиси да болуш керек. Муну жооп бериш керек, сөзсүз. Биздин мезгилде 1 сом берсе дагы анын эсебин алчу. Эки 2020 жылдын май айында коронавирус күчөп, элдин баары карантинде отурганда Сулаймантоонун жетекчилиги туристтерге шарт түзүшүбүз керек деп эмнегедир куураган дарактарды кыюуну чечиптир. Карантин убагында Орозон жалган айтпасам Орозонун 3-4 күнү болчу. Анан Орозон жумушка келгиле деп калды. Министрликтен ушундай буйрутма келди. Силер иштешиңер керек экен деди. Анан хорошо, биз келдик. Бизге маска, антисептик, себеп маскаларды, перчаткаларды колубузга берди. Аны эмне кылабыз десек, дарактарды кыябыз деди. Аны уже карап турсак эле бир жакшынан көгөрүп турган дарактарды эле кыркып таштадык да. Көп кырдык. Азыр 370 ооба. Анан
Мен өз Султан Абдурахманов айтты, дам тартып алба. Бұл мыйзамдуу деди. Жок, ал мыйзамсыз экен да. Кийин прокуратура өздөрү келип көрүп калып, билбейм, штраф төлөдүк дейт, башка кылдык дейт. Негизи мыйзамсыз болгондо ал нерсечи. Отундарды кыркканыбызда портердин 1000 сомдон сатышыптыр. Ачыгын айтканда, сатып алган адамдар коркуштат да азырчы. Сатып алган адамдар коркуштат. Биз айтып койсок, дагы мындай болот депчи. Бирок профсоюз менен кошо профсоюз уруксат берген, саткыла деп, акча профсоюзга түшөт деп сатышкан да, портердин 1000 сомдон. Мен ошол дарактар чыкып соң ушундай кысымдар болуп, башкалар болуп. Көп эле болду. Кандай десем, иштен алабыз, арттан түшүп, ушул эле нерселер да. Кийинчерээк дарактардын кыйылганы тууралуу маалымат экология жана климат боюнча мамлекеттик комитетинин Ош шаардык башкармалыгына жетип, алар чындыгында эле бир катар дарактар мыйзамсыз кыйылганын аныктап, иш прокуратурага өтүп, айып пул өндүрүлгөн. 20-жылы бул агай келгенден кийин уруксаты жок, биздин уруксатыбыз жок. 46 түп кустарниковый порода дарактарды өз алдынча кесип жүрүп, экотек инспекция тарабынан аныкталып, 33.313 сом иск коюлуп, прокуратурага өткөрүлүп берилип, толук өндүрүлгөн. Бул мыйзамсыз кыйылган дарактар. 46-дан кустарниковый, анын ичинде зараң-параң дагы бар, основной кустарниковый породалар болгон да. Мыйзамсыз кыйылган дарактар тууралуу музейдин кызматкери менен экология адисинин эсеби эки башка чыкты. Ал эми Султан Абдурахманов дарактарды кыюу үчүн атайын кызматтан уруксат алышты убагында билбегени аз келгенсип, ал убакта канча дарак кыйылганын да эсептебегенин билдирди. Ошо май айында жанакы чарбалык иштерди жасагыла деп мамлекеттен тапшырма болгондон кийин биз ошол эмне үчүн чарбалык иштерди токтотуп койбойлу деп ошондон биз аракет жасаганбыз. Ошо жанакы дарактардын кураган дарактарды жол боюн айланасын тазалайлы деп. Анда бул токой чарбанын эмес, бардык ишканалар жабык карантинде отурушкан. Жок, мен ал жерде конкреттүү санын эсептеп туруп паланча дарак кыйылды деп айта албайм. Биринин капталы, биринин бутагы, биринин түбү кыйылганда мен ар бир нерсени эсептеп отурбайм да. Жок, эсеп алганда бул саначеска дейт, саначеска дейт. Бул 3 жыл мурдагы нерсени ошол учурунда бул тийиштүү жерлерде талкууланып, тийиштүү жерде бул да биз баягы мамлекет ошо сырт келген туристтерге биз мындай өзүбүздүн жакшы ушул жерде кураган дарактарды эл журт көрбөсүн деп ошо тазалоонун рахматына кайра биз наказание алдык да. Күмөн жараткан дагы бир жагдай. Сулаймантоо тарыхый археологиялык музей комплекси 2021 жылдын июль айында мамлекеттик туу жасатуу үчүн тендер жарыялаган. Мамлекеттик сатып алуулар порталында бир дана желек 120 000 сомго бааланганы жазылып турат. Бул маселе боюнча жетекчиликтен сураганыбызда ал бир эмес 10 чукул желек жасалган деп билдирди. Кийинчерээк чарбалык техникалык бөлүмүнүн башчысы келип, кабыл алуу актысын көрсөттү. Анда туурасы 3, узуну 5 метр болгон 10 дана желек 5 кишинин колу менен кабыл алынганы тууралуу жазылып турат. Бирок килтейген мамлекеттик сатып алуулар порталы адашпаса керек эле. Сулаймантоого жылына мамлекеттик бюджеттен 15 миллион сомдун тегерегинде акча бөлүнөт. Андан сырткары мекеме өзү жылына 8 миллионго жакын киреше табат. Дал ушул тарыхый жайды оңдоо үчүн 1996-1999 жылдары марафон уюштурулуп, анда 12 миллион сом түшкөн. Ага тоону жашылдандыруу үчүн насостук суу өткөргүчтөр алынган. Ал жашыл аймактын 30%-ын сугарууга гана мүмкүнчүлүк түзгөн. 2007 жылдары Бакиевдин учурунда Жантөрө Сатыбалдиев башында туруп марафон өткөргөндө да миллиондор түшкөн. 2017 жылы Темир Сариев өкмөттү баштап турганда дагы 7 миллион сом бөлүнүп, жетекчилик бул каражатка түтүктөр алмаштырылды деп отчет берген. ЮНЕСКОнун баалуу мурастар тизмесине кирген Сулаймантоону өнүктүрөбүз деп мамлекеттен, эл аралык донорлордон, марафон сыяктуу иш-чаралардан
чоң компаниялардан миллиондогон акчалар бөлүнүп эле келатат. Бирок тоо өнүгүп кеткенин көргөн жокпуз. Түшкөн акчаны кайсы жетекчи болбосун үзүлгөнүн улап, эскисин жабадык деп эле тим болушат. Эми болсо дүйнөлүк банк $4 миллион берүүнү көздөп жатат. Ханткен күндө да акчалар мыйзамсыз иштетилип, аны жетекчи билбей калыптырмын, укпай калыптырмын деп кутулуп кетпесе болду. Аман туруңуздар.